Дан мамлекеттик ишканасында өндүрүш кайра жанданды. Эгемендүүлүктөн кийин күтүрөп иштеп турган завод фабрикалары токтоп, жабдуулары тонолуп, имараттары четинен талкалана баштаган. Алсак 20 жылдан ашык убакыттан бери иштебей турган мурдагы кесме заводунун имараты жаандан дуалынын кышы эзилип, айнектери талкаланган. Чатырынын жабуусу эскирип үстүнөн тамчы тамган абалга жеткен. Ишкана жааматынын акыркы 1 жылдан берки аракетинин аркасында имарат таанылгыс болуп өзгөрдү. Абдан начар состояниеде болгон, анткени үстүнөн бери жаан агып, канча 20-30 жылдан жаан агып, ошончо жабылып турган брошенный здание болчу. 2023 жылы муну полный ремонт кылдык. Ремонт кылып, ушул той цехти бүгүнкү күнү 10 000 тонна сактай турган элеватор кампа кылып бүтүрдүк. Жаңыланган заводда кесменин бир нече түрүн өндүрүү пландалууда. Бул жерде 2 кесме линиясы иштеп, Кытайдан заманбап аппараттар алынды. Биринде кадимки күнүмдүк турмушка пайдалана турчу кесменин 2 түрү өндүрүлсө, экинчисинде тез даярдалуучу кесменин 3төн ашык түрү чыгарыла турган болууда. Учурда кызматкерлер жабдууларды орнотуу иштери менен алек. Общий кубаттуулугу 1400 тоннадан ашып кетет да, бир айдачы. Азыр эми базардан кандай талап болот, ошолекке карайбыз да. Анализ кылганбыз, экспортко Россия, Белоруссия, Казакстанга деп рассчитан да. Биз уже предварительно бөлөк кесме чыгарган заводдордун дагы сүйлөшкөнбүз, анализ кылганбыз. Именно ошо экспортко көбүрөөк басым кылсак деген ушул ойдобуз да. Ишканада бир эле кесме заводунан тышкары каралбай калган жем даярдоочу цехтин бир бөлүгү дагы оңдодон өтүп, буудай сактоочу кампа катары колдонулуп жатат. Бул имараттын эски айнектерин орду песколок менен тосулуп, терезе чыгарылды. Терезелерди болсо кызматкерлер өздөрү жасашты. Ремонтко турган болсак, абдан эбегейсиз чоң каражат кетмек. Муну болсо өзүбүздүн жумушчулар менен только материалын сатып алдык. Ошонун биздин жумушчулардын аркасында ушул той цехин өзүбүз бүтүп алдык да. Бул болсо биздин өзүбүздүн ишканабызга көп бюджеттин акчасын экономия кылдык да. Жыл соңуна чейин Данда дагы бир өндүрүш ачуу болжолдонууда. Каралбай турган имаратта желим буюмдарды чыгаруу көздөлүүдө. Ал үчүн Маммүлк карамагындагы иштебей турган цехтин жабдууларын берди. Мунун үстүн жаап, зданияны бир жаңы цех ачабыз деп дайындап койгонбуз. Ошону быйыл керек тийди. Анткени биздин госумчусто бизге пластиковый изделия чыгара турган заводдун цехин бизге өткөрүп берди быйыл. Ошол цехти ушул имараттын ичине киргизебиз. Азыркы бүгүнкү күндө полностью реконструкция болуп бүттү. Эми ичиндеги абыр жабдыктардын ичине киргизебиз. Өндүрүштүн аты айтып тургандай эле ишкананын өзөгү бул тегирмен. Мекеме түптөлгөндөн бери токтоп калбай, заводду кармап келе жаткан жалгыз гана тегирмен болчу. Убакыттын өтүшү менен заводдон чыккан ун Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына жооп бербей калды. Ушул себептен ишкана жетекчилиги жаңылоону колго алып, Түркиядан заманбап тегирмендерди алып келди. Анкарадан адистер келсе, кийинки жумада орнотуу иштери башталмакчы. Жабдуулар мамлекеттен соода катары берген 64 миллион сому жумшалса, алдыда өздүк каражатка жана кызматкерлердин көмөгү менен имарат оңдодон өтөт. Көрүп турган бул жаңы Турциядан келген тегирмен, кубаттуулугу күнүнө 150 тонна переработка болот. Бул азыркы сиздер көрүп турган 5 этаж зданиянын ичинде эски Советтер Союзунан калган тегирменибиз бар. Ошолекини реконструкция кылып, ошонун ордуна бул жаңы тегирменди койгон атабыз. Анткени тиги эски тегирмендер бүгүнкү замандын талабына жарай турган мун чыгара албай атабыз да. Сапаты боюнча ошо биз кичине аксап атабыз. Кыргызстандагы чоң тегирмендер менен конкуренция боло албай атабыз. Ошон үчүн азыр ушу өкмөттүн жардамы менен бизге сууда бөлүп берилген. Ошо жаңы тегирмен келип бүттү. Бир аркы жумадан баштап бул тегирмендин уже установкасын баштайбыз. Мекемеде өндүрүш жанданганы кирешеси дагы көбөйдү. Президенттин чечиминин негизинде министрлик кабинеттин токтому аркылуу ишкананын 163 000 сомдун тегерегиндеги карызы кечирилди. Ишкананын негизги милдети материалдык резервтер фондунун буудайын уун кылып
кылып чыгарып, аны сатып пайда табат. 2021-жылы мекеме 26,5 миллиондун тегерегинде киреше көрсө, былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 66 миллион сомдон ашык каражат тапкан. Мунун натыйжасында жумушчулардын эмгек акысы көтөрүлүп, социалдык которуулардын көлөмү дагы жогорулады. Ушу тапта ишканада 100гө чукул жумушчу иштеп жатат. Завод фабрикалар иштеп баштаса, кошумча жумуш орундары пайда болмокчу. Дан мамлекеттик ишканасында учурда 20га чукул объекти бар. Анын ашып кетсе 10 гана иштетүү аракети көрүлүүдө. Келечекте бош турган имараттарды оңдодон өткөрүп, жеке жактарга ижарага берүү менен логистикалык борбор катары уюштуруу мерчемделүүдө. Ал үчүн мамлекет тараптан колдоо зарыл. Жана ошондой эле айрым мыйзамдарга жана токтомдорго өзгөртүүлөр киргизилиши керек. Дүйшөн Шаршенбеков, Аскар Маратов, ЛТР Чүй облусу.